Спорт ден соолуктун булагы. Жеңил атлетика сүйүүчүлөрү таң эрте саат 6 боло электе эле каладагы Турдакун Усубалиев атындагы аянтка чогулушту. Адегенде жөөгүлүктөр чуркоого даярданып, денени жийитип алуу үчүн көнүгүүлөрдү аткарышты. Арасында дайыма спорт менен машыккан спортчулар, марафондордун бирин калтырбай катышып чуркагандар, мамлекеттик кызматкерлер жана сергек жашоону сүйүүчүлөр бар. Адамдардын көпчүлүгү туура тамактануу, сергек жашоо менен алектенүү бул адатка айланып баратат. Мен мурда көп эле катышып жүргөм, акыркы учурларда чуркай элек болчумун. Ковидтен кийин биринчи жолу катышып атам. Келгендердин саны көп. Бул жакта жашы улгайган 70 жаштагы адамдарды көрүп атабыз. Ошентип сааттын жебеси туура 7-ни какканда 5 чакырым аралыкка чуркай турчу жөөгүлүктөргө старт берилди. Андан соң 10 жана 21 чакырым аралыкка чуркай тургандар стартка чогулушту. Ышкырык үнү жаңырганда жөөгүлүктөр жарышка чыгып, жол картасы боюнча чуркап жөнөштү. Сергек жашоого үндөгөн One Run 2024 эл аралык жарым марафонуна 1200 адам катышып, улам маарага келгенине медалдар берилип жатты. Арасында 18 жаштан 70 жашка чейинки спорт сүйүүчүлөрү бар. Марафонго биринчи жолу катышып жатам. Настрой 5 километрге эле болгон. Мындан дагы катышып турууга баарына сунуштайт элем. Ощущение от бега, мы очень счастливы, мы как граждане нашей страны очень счастливы принять участие в марафоне. Особенно это очень полезно для нашего общества, для нашего народа и очень хорошо для молодежи вести здоровый образ жизни. 67 жаштамын. Өзүм врач-стоматологмун. Аракет кылса берекет ошол баарына каалар элем ушинтип үйдө. Эми жалкоолук болуп калды, үйдө жатсың, жата бер дет. Жата бер. Оорушунда. Амда жүрсөм аяначын жүрөм. Эл аралык деңгээлдеги бул жарым марафон Кыргызстанда эле эмес, бир учурда Египет, Бразилия, Катар, Кытай, Сербия, Түркия, Тажикстан, Өзбекстан жана Орусиянын 89 аймагында уюштурулду. Бүгүн экинчи жолу ирет бул иш-чара өтүп жатат. Негизи ушу эски аянттан чуркап чыгышып, Фрунзе көчөсү менен, Исанов көчөсү менен, Чүй проспекти менен, анан Тыныстанов көчөсү менен чуркап, кайра ушу эски аянтта финишке келип атышат. Эми 21 километр боюнча айтып кетсек, 21 километр чуркаган жарандар 4 круг айланышат, 10 километр 2 круг, 5 километр 1 круг. Жыйынтыгында марафондун катышуучуларынын баарына медаль тапшырылып, жеңүүчүлөргө өнөктөштөрдүн белеги берилди. Белгилей кетсек, жыл сайын марафонго катышууну каалаган спорт сүйүүчүлөрүнүн саны көбөйүүдө. Айжамал Болот кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала-Тоо 24.